Бүгүнкү темада аял затындагы эң бир жаман проблемалардын бири бул кандай десем, ушун на бедрах деп коет орусча айтканда. Мына жамбашыңыз эки жака мындай болуп чыгып калат да. Могул жерге сүрөттөрүн көргөзүп коёмун. Сизде эгерде ушундай проблемалар болсо, менин айткан кеңештерим сөзсүз жардам берет. Көпчүлүгү семирип арыктагандан кийин, анан төрөттөн кийин пайда болот. Ошону алдына алып, арыктап жатканда дагы ушундай азыр мен айткан массаждарды кылсаңыздар, ошол жериңиздеги майларды бат жигать этип күйгүзгөнгө жардам берүүчү жакшы бир массажды көргөзүп беремин, эки түрдүү уходдор менен. Себеби көпчүлүгү семиргенде арыктап эле калышат дагы. Эң эле ошол проблемный зоналарга келгенде уже арыктаганды таштап коет дагы. Ошол жердеги майлар калып кеткен болот. Мына эки жакта, анан белдерибизде, ичибизде баары бир ошол жерде кичине жырлар калат да. Ошону жакшы арыктап атканда диета менен, спорт менен болбосун сөзсүз массаж кылсаңыздар жакшы жардам берет. Биринчи эле бизге жакшы жардам берүүчү массажга керектелүүчү мондой банка керек болот. Буну вакуумный массаж кылабыз. Мондой банка каучуктан жасалган. Азыр көп эле жерде сатат, арзан эле турат. 200 рубльден деле, Кыргызстандан деле алсаңыздар болот. Атайын ушундай вакуумный массажга ылайыктуу мондой болуп туруп аласыздар дагы. Жармашып калдан кийин массировать этесиздер. Бесе ысыш керек, ысып кызыганда анан сөзсүз май менен жасайбыз буну. Атайын майларды деле сатып алсаңыздар болот. Антиселлюлитный майлар аябай жакшы жардам берет жырларды жигать эткенге. Анан атайын дагы ошо арыктата турган ар кандай майларды сатат. Душтан чыккандан кийин майлап туруп, анан ошол жериңизге мындай кылып аласыздар дагы, анан кылып массаж жасайсыздар. Бул аябай жакшы жардам берет. Себеби азыр мен өзүм ушундай менен колдонуп жатамын. Кыздар, жакшылап майлап алышыңыздар керек. Массаж кыла турган жерди жакшылап ысытып, андан кийин мына банканы аласыздар дагы. Кылып туруп ошол жерге жармаштырып туруп, прям каттык болуп жармашыш керек да, мындай болуп. Анан ошентип секин мындай движение менен жериңизди массировать этесиз. Прям чтобы ысып, кызаргыч аңды кылышыңыз керек, мындай болуп. Сразу кызарып чыгат. Коркпой эле коюңуздар, кызарса эчтеке деле болбойт. Кайра эртеси күнү кетип калат. Окей. Массаж кылгандан кийин аябай жакшы денеңизди салып, жакшы уктайсыз. Көпчүлүк айымдар билишпейт, ушундай проблемалар бар экенин өздөрү да билишпейт. Эгер бирөөлөр айтпаса, өзүңүз билбей турган болсоңуз, арка жагыңыздан мындай сүрөткө тарттыңыз дагы, жамбы арка жагынан жакшы көрүнөт да, бул кандай бар экенин, жок экенин ал түз караганда анча билинбейт арка жагыңыздан. Анан бирөөгө сүрөткө тарттырып туруп, шым кийгенде билесиздер, бойлумна эки жакка чыгып калат жамбашы чоң болуп. Ал фигурадан эмес, фигурасы мондой экен, ал эмес, бул жерде майлар бар, проблемалар бар. Аны тегиз мындай овальный болуп түшүш керек. Анан эки жака мондой болуп турандан кийин түшпөстөн. Бул массаждар бир гана ошол жерди жок кылбастан ичиңиздерге дагы массаж кылсаңыздар аябай жакшы болот. Ичиңизде жырларыңыз дагы жигать эткенге аябай жакшы жардам берет. Анан мына жердеги белиңиздеги ошол жерге дагы көбүнчө жырлар ошол жерде каталып калат дагы, кетпей коет. Ушул массаж менен кетирип фигураңызды нормальный кылсаңыз болот. Кургак щетка менен азыр бүт эле кыздар ушундай менен массаждар кылышат. Мындай кандай фирмада кандай болбосун, эң негизгиси мына щетинасы мынасы натуральныйден болуш керек. Бул жерде өрүктүн эмесинен болсо керек. Анан бул массажды кылыш үчүн кургак массаж, бул денеңиз кургак мезгилинде ушу менен кызытып, ошол жериңизди, растяжкаларыңызды же ошо немелерди, целлюлит жамбашыңызды ушу менен аябай жышыйсыз. Жышып, прям тегеретип жышышыңыз керек, тегеретип. Анан ошол жериңиз кызыгыч аңды душкалардын астынан кыласыз. Андан кийин душ кылып туруп, сөзсүз аркасынан май же увлажняющий жөнөкөй кремдерден коюшуңуз керек. Анан
кичине оорутат башында. Секин көндүрүп туруп анан ушундай кылып массаж кыласыз. Анан бирок мунун мондойун улучшай албай эле коюңуздар. Эгер сизге удобный болсо алышыңыздар керек. Мен кийин алам деп турам, азыр мондой тегерек аябай жакшы экен, удобный баягы мындай тегерек кылыш керек да бул массажды круглый движение менен. Ошон үчүн мунасы анча эмес экен. Bunun ар кандай түрлөрү бар. Көпчүлүк жерде сатып калган. Муну да оңой эле таап алсаңыздар болот. Жакшы результат болуш үчүн бул массажды регулярно жасаш керек. Анан туура тамактанып, арыктап атканда сөзсүз ушундай денеңизге уход кылышыңыздар керек. Ошондой эле кыздар, муну вакуумный массажды бардык эле жерге жасай бергенге болбойт. Эң негизгиси ошо белдериңизге, ичиңизге, анан буттарыңызга. Эгерде сизде варикоз болсо кылганга болбойт мындай массажды. Жай келип калды, пляжный сезон башталды. Ошон үчүн суп-сулуу болуп, денебизге кам көрүп, денебизди калыбына келтирип, арыктап, ар дайым суп-сулуу болушка аракет кылыңыздар. Менин айткан кеңештерим сөзсүз сиздерге жардам берет деп ойлоймун. Анда кийинки видеолордон жолугушканча жакшы калыңыздар.